Лекциянын бул бөлүгүндө биринчи тамак даярдоонун өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Баарыбызга маалым болгондой, суюк тамак баланын организмине абдан маанилүү. Анткени алар аш сиңирүүчү суюктардын бөлүнүп чыгышына, табиттин ачылышына жана ашты жакшы өздөштүрүүгө жардам берет. Суюк тамактарды эттин же балыктын сорполоруна, жашылчалардын бышырылмасына же сүткө бышырса болот. 3 түр: кошулма, тунук жана пюре сымал суюк тамактарды жасоо жолдору жана өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Суюк тамактарды даярдоонун жалпы эрежелери бар. Кошулма жана пюре сыяктуу суюк тамактарда 1 литр коюу заттарга 1,5-дан 4 литрге чейин суюктук болуусу зарыл. Азыктарды ашкере жылуулук менен иштетүүгө болбойт. Катуу кайнатылганда суюктук бууга айланат. Ал эми дагы суу кошулса, тамактын даамы начарлап, даяр суюк тамактагы пайдалуу заттар азаят. Сиздер менен дагы бир сыр менен бөлүшкүм келет. Суюк тамактагы жашылчалар бирдей бышуусу үчүн аларды төмөнкү ыраттуулукта салуу зарыл. Биринчи жай бышкан жашылчалар, мисалы, кызылча. Андан кийин бышуусу көп убакытты талап кылбаган жашылчалар, мисалы, калемпир же помидор салынат. Суюк тамактагы жашылчаларды тамактын башка ингредиенттеринин өлчөмүнө ылайык кылып кесүү кажет. Мисалы, акшак кошулуп жасалган суюк тамакка жашылчалар майда кубик түрүндө кесилсе жакшы болот. Ал эми макарон кошулган суюк тамактар үчүн майда брусоктор түрүндө кесүү ылайык. Суюк тамактын даамы негизиндеги сорпонун сапатына жараша болот. Ошондуктан азыр сорпо даярдоо тууралуу кеп салалы. Келгиле, эт сорпо даярдоо технологиясын карап чыгалы. Адегенде чакан кесимдерге кесилген уй эти ысык сууга салынат. Суу кайнатылып, үстүнө чыккан чий көбүк алынат. Андан кийин сорпо даяр болгонго чейин 1,5–2 саат идиштин капкагы жабылып бышырылат. Бышкан эт чыгарылып, сорпо сүзүлөт. Куш этинен сорпо башкача бышырылат. Тазаланып, кылдаттык менен жуулган тооктун бүтүн эти казанга салынат. Музак суу куюлат. Андан кийин акырындык менен ысытылып, кайнаганга чейин жеткирилет. 60–80 мүнөт бышырылат. Мезгил менен чий көбүгү алынат. Бышкан тоок чыгарылып, суутулат. Андан кийин эт терисинен жана сөөктөрдөн ажыратылып, порцияларга кесилет. Сорпо сүзүлөт. Эми сиздерге суюк тамактарды даярдоо жөнүндө айтып берейин. Суюк тамак даамдуу болуш үчүн анын курамына кирген азыктардын формасы жана пайдалуу заттары сакталуусу үчүн ашпозчу бардык ингредиенттерди бышыруу мөөнөтүн так сактоосу зарыл. Картошка менен чогуу тууздалган бадыраң же козу кулак кошулуп даярдалган суюк тамактарды бышырууда казанга биринчи картошка гана салынат. Тууздалган бадыраң менен козу кулак кийинчерээк кошулат. Анткени алардын курамында картошканын эзиле бышуусуна тоскоолдук кылган кислота бар. Кошулма суюк тамактардан баштайлы. Аларды сорпонун, ынак же аралашкан сүттүн жана жашылчалардын бышырылмасынын негизинде даярдаса болот. Бул суюк тамактарга жашылчалар, акшактар, ун жана макарон азыктары кошулат. Колдонулган азыктарга жараша суюк тамактар төмөнкү түрлөргө бөлүнөт. Шийлер, борщтор, рассольниктер, солянкалар, жашылчалар, картошка, макарон азыктары, акшак жана буурчактар кошулган суюк тамактар. Кошулма суюк тамактарды бышырууда алдын ала даярдалган азыктар казанда кайнап жаткан сорпого салынат. От өчүрүлбөстөн сорпо мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө кайра кайнаганга чейин жеткирилет. Андан кийин тамактын ароматы жоголбошу, консистенциясынын өзгөрбөшү жана азыктар формасын жоготпошу үчүн казандын оту азайтылат. Пюре сымал суюк тамактар жалпысынан жашылчалар, акшактар жана буурчактар кошулуп, жеңил сорпонун, суунун же сүттүн негизинде жасалат. Пюре сымал суюк тамактардын өзгөчөлүгү кошулган бардык азыктар сүрүлүп майдаланат. Мындай суюк тамактардын даамы жумшак, назик болуп, организм тарабынан жеңил өздөштүрүлөт. Ошондуктан мындай суюк тамактар көп учурда балдардын жана бейтаптардын тамактануусуна киргизилет. Тунук суюк тамактарды даярдоодо
уйдун же тооктун этинин тундурулган сорпосу негиз катары колдонулат. Мектеп окуучуларынын тамактануусунда тооктун этинин сорпосун колдонуу жакшыраак экенин белгилеп кетким келет. Жай отто бышыруу, чий көбүктү алуу жана бышкан сорпону милдеттүү түрдө сүзүү сыяктуу даярдоо эрежелерин бардыгы сакталса, сорпо тунук болот. Тунук сорпону тартаардын алдында тунук сорполорго колго жасалган кесме, вермишель, клецкалар, күрүч, фрикаделькалар, кнелдер же түстүү капуста кошулат. Балдарга сорпону кандай тартып жатканыңызга көңүл буруңуз. Тарелкалардын кырлары таза, кетиги жана жараңкасы жок болуусу тийиш. Балдар тунук сорпону жактырып ичүүсү үчүн аны жасалгаласа болот. Мисалы, жаңы жашыл чөптөр менен. Ал эми азыр болсо сиздерге уй жана куш этинен экинчи тамактарды жасоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берейин. Экинчи тамактарды жасоодо негизинен демдеп бышыруу, кактап бышыруу жана сууда бышыруу сыяктуу жылуулук менен иштетүү жолдору колдонулат. Уй этинен жасалган тамактардан баштайлы. Жетиштүү узак мөөнөттө жылуулук менен иштетилсе, эттеги көпчүлүк зыяндуу микроорганизмдер жок болот. Уй эти орточо 2-2,5 саатта бышат. Картаң малдын этин көбүрөөк убакыт бышыруу зарыл. Бышыруунун натыйжасында эт азыктарынын салмагынын азаюусу орто эсеп менен 40% түзөт. Бышкан эт жабык идиште бир аз сорпо кошулуп, 70-75 градус Цельсий температурада сакталат. Даяр этти бузуунун өзгөчөлүктөрү бар. Порцияларга бөлүүдө бышкан эт туурасынан кесилет. Бышырылган уйдун эти гуляш менен пловко чоң кубик түрүндө кесилет. Суюк тамактарга орточо, ал эми салаттарда майда кубик түрүндө кесилет. Кактап бышыруунун алдында эт сууда бышырылат же демделет. Эт духовкаларда 200-250 градус температурада, темирден жасалган формаларда, таваларда же табактарда какталып бышырылат. Азыр болсо куш этинен кеп салалы. Тооктун эти 25% чейин толук баалуу белокторду, оңой эриген майды, минералдык жана экстрактивдик заттарды камтыйт. Куш эти баланын организми тарабынан жакшы өздөштүрүлөт. Тооктун сан эти жана төшү 30 мүнөт бышырылат. Тооктун бүтүн эти 1-1,5 саат бышырылат. Бышыруунун натыйжасында тооктун этинин салмагы 25%га азаят. Жыйынтыктай турган болсок, экинчи тамактарды даярдоонун технологиясы сакталып, жылуулук менен иштетүү режими туура тандалса, даяр тамакта чоң өлчөмдө пайдалуу заттарды сактап калуу мүмкүн болот. Даяр тамактардын температурасы таратуу температурасынан төмөн түшүп кетпөөсүнө көңүл буруңуз. Анткени температурасы түшүп кетсе, тамактарда микроорганизмдер пайда болуп, ичеги ооруларына алып келиши мүмкүн. Даяр тамактарды эч качан кайрадан ысытпаңыз. Мектеп тамактануусунда буга тыюу салынат. Бардык технологиялык эрежелер сакталса да, тамак жасоо процессинде анын витаминдик баалуулугунун азаюусун унутпаңыз. Ошондуктан даяр тамактарга жаңы чөптөрдү, мисалы укроп кошууга аракет кылыңыз. Азыр болсо мен сизге ботко жасоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берейин. Консистенциясы боюнча ботколор чуурма, коюу же суюк болуп бөлүнөт. Ботколор суу же сүт менен жасалат. Керектүү консистенциядагы боткону даярдоо жана керектүү сандагы даяр тамактын порцияларын алуу үчүн акшак менен суюктуктун туура катнашын сактоо зарыл. Ботколор төмөнкү технология боюнча жасалат. Акшак казанга салардын алдында жуулат. Жуулган акшак кайнап жаткан суюктукка салынып, казандын түбүнө уюп калбагандай жыгач күрөкчө же калакча менен аралаштырылат. Акшак сууну сиңирип, көпкөндөн кийин ботко аралаштырылбайт. Ботконун үстү тегизделип, казандын капкагы жабылат жана жай отто даяр болгончо чейин кармалат. Манка акшагы кайнап турган суюктук үзгүлтүксүз аралаштырылып, акырындан чубуртулуп салынат. Күрүч, таруу же арпа акшагы сүттө жакшы эзилип бышпайт. Ошондуктан алар 5-10 мүнөт алдын ала сууда бышырылат.
Андан кийин кайнатылган сүт же тиешелүү пропорцияда суу менен аралаштырылган сүт кошулат. Чуурма ботколор жууган май кошулуп, өзүнчө тамак катары тартылуусу мүмкүн. Ошондой эле аларды пастерленген жашылчалар, пияз жана сабиз менен тартса болот. Коюу жана суюк ботколор ынак сүт же суу аралаштырылган сүт менен жасалат. Чуурма ботколорго караганда коюу кашада акшак толугу менен көбөт жана эзилип бышат. 1 килограмм акшактан 4-5 килограмм коюу ботко жасалат. Суюк ботколор таруудан, күрүчтөн, гречкадан, арпа акшагынан, манкадан жана сулуу акшагынан жасалат. Бул ботколор адатта сүт менен бышырылат. Чыгышы 1 килограмм акшакка 5-6 килограмм даяр азыкты түзөт. Ал эми азыр болсо сиздерге буурчактардын түрлөрүнөн жасалган тамактар жөнүндө айтып берейин. Тамак жасоонун алдында буурчактар тазаланат. 2-3 жолу жылуу сууда жуулуп, 5-6 саатка сууда чыланат. Буурчактарды бышыруу мөөнөтү түрүнө жараша өзгөрөт. Жасмык 45 мүнөттөн 1 саатка чейин бышырылат. Төө бурчак 1-2 саат. Кычкыл азыктар, мисалы томат же лимон кислотасы буурчак бышып, жумшагандан кийин гана кошуларын эсиңизде тутуңуз. Анткени алар эрте кошулса, буурчактын жумшак болуп бышуусу үчүн көп убакыт талап кылынат. Буурчактын жалпы салмагы бышырылганда 2-2,5 эсе көбөйөт. Туз кошулса, буурчактын жумшарып бышуусу үчүн көп убакыт талап кылынат. Ошондуктан туз бышкандан кийин гана кошулат. Буурчактын өңүн жакшыртуу жана бүтүндүгүн сактап калуу үчүн сууну жай кайнатып, идиштин капкагын жаппай бышырылат. Азыр болсо макарон азыктарын бышыруу жөнүндө кеп салалы. Макарон азыктары көп өлчөмдөгү сууда бышырылат. Бышкандан кийин сууда чайкалбайт. Алдын ала даярдалган макарон азыктары мурунтан туздалган, кайнап жаткан сууга салынып, идиштин түбүнө жабышып калбаш үчүн мезгил-мезгили менен аралаштырылып турат. 1 килограмм азык даярдоо үчүн 6 литр суу жана 50 грамм туз талап кылынат. Сортуна жараша макарон азыктарынын салмагы бышыруунун натыйжасында 3 эсе көбөйөт. Бышыруу мөөнөтү дагы макарон азыктарынын сортуна жараша болот. Макарондор 20-30 мүнөт бышырылат. Кесме 20-25 мүнөт. Вермишель 10-12 мүнөт. Даяр макарон азыктары сүзгүчкө же элекке салынып, суусу сарыктырылат. Жабышып калбаш үчүн рецептте көрсөтүлгөн көлөмдүн жарымындай отто эритилген жууган май менен аралаштырылат. Калган жарымы болсо тамак таратуулардын алдына кошулат. Ал эми азыр салаттарды даярдоонун өзгөчөлүктөрү менен таанышалы. Салаттардын түрлөрү абдан көп. Аларды жасоо үчүн жаңы же бышкан жашылчалар, жумуртка, уйдун же балыктын эти колдонулат. Жаңы жашылчалардан жасалган салаттар витаминдерге, минералдык туздарга жана баалуу органикалык кислоталарга бай болот. Айрым салаттарды даярдоо технологиясында жылуулук менен иштетүү каралбайт. Мындай учурларда санитардык эрежелерди жана нормаларды так сактоо зарыл. Бышырылган жашылчалардан салаттарды жасоо үчүн картошка, кызылча, сабиз, көк буурчак, төө буурчак, жасмык колдонулат. Жаңы жашылчалардан салаттарды жасоо үчүн салат жалбырактары, ак капуста, петрушка, жашыл пияз, бадыраң жана помидор колдонулат. Жашылчаларды туура бышыруу жолу: картошка, кызылча жана сабиз кабыктары арчылбай бышырылат. Бышкандан кийин суутулуп, кабыгы арчылат жана тиешелүү өлчөмдөгү кубик түрүндө кесилет. Жашылчаларды эзилтпей бышырууга аракет кылыңыз. Кесилген формасын жакшы кармайт. Эгерде салаттын курамына чийки сабиз кирсе, биринчи анын кабыгы арчылат. Андан кийин кайнак суу менен чайкалып, сүрүп же ичке соломка түрүндө тууралат. Жүзүм менен кургатылган данексиз өрүк жакшылап жуулат жана жумшартыш үчүн 10-15 мүнөт жылуу сууда чыланат. Салат жалбырагын бүтүн бойдон чоң бөлүктөргө же соломка түрүндө кесилип колдонулат. Бадыраң менен помидорлор таза жуулат. Керек болсо кабыктары арчылат.
Бышкан жашылчалар өз-өзүнчө таза жуулган атайын идиштерде 0 +6 градуска чейинки температурада 3 сааттан ашык эмес сакталарын эсиңизден чыгарбаңыз. Салат ачып кетпеши үчүн бышкан жашылчалар жакшы муздагандан кийин гана колдонулат. Азыр эми мектеп тамактануусунда суусундуктарды даярдоо жөнүндө айтып берейин. Күн ичинде балдар жетиштүү көлөмдө суюктук ичүүлөрү тийиш. Компот, шире, кисел сыяктуу суусундуктар мектеп окуучуларынын суусундукка болгон муктаждыгынын 30-50% түзөт. Ошону менен бирге бул суусундуктардын даамы жагымдуу жана суусундуу жакшы кандырат. Суусундуктар муздак жана ысык болуп бөлүнөт. Ысык суусундуктарга чай жана какао кирет. Муздактарга болсо сүт, жер жемиштерден жасалган суусундуктар жана киселдер. Чай демделгенде анын салмагынын 30% эритмеге кетип, чайдын түсү, даамы, ароматы жана сергитүүчү сапаты пайда болот. Чай төмөнкүдөй демделет. Эмалданган чайнек жаңы кайнаган суу менен чайкалат. Нормага ылайык кургак чай салынып, чайнектин 1/3-үнө жаңы кайнаган суу куюлат. Жылуулукту сактоо үчүн чайнек салфетка менен же кол аарчы менен жабылат. 5 мүнөт демделет. Андан кийин чайнекке керектүү өлчөмдө кайнак суу куюлат. Демделеген чайды кайнатууга же ысык плитада кармоого болбойт. Чай сунулганда температурасы 75 градустан төмөн болбошу керек. Балдардын тамактануусу үчүн эң маанилүү азыктардын бири бул сүт. Сүт бул универсалдык азык. Анын курамында балага керектүү бардык азыктандыруучу заттар бар. Алар организм тарабынан оңой өздөштүрүлө турган формада болот. Дал ушул себептерден сүттү мектеп рационуна кошуу сунушталат. Сунардын алдында сүт атайын сүт кайнатуу үчүн гана колдонулган идиште кайнатылат. Сүттү кайнатуунун натыйжасында суюктуктун көлөмү 5%-га азаят. Мектеп окуучуларына абдан жаккан жер жемиштерден жасалган суусундуктар түрдүү мөмө жана жер жемиштерден жасалат. Суусундук даярдоонун алдында мөмө жана жер жемиштер таза жуулат. Алма менен алмуруттун ортосу кесилип алынат. Кара өрүк, шабдалы ортосунан кесилип, данектери алынат. Сироп өзүнчө даярдалат. Кайнап жаткан сууга шекер, лимон кислотасы кошулуп, шекер толугу менен эригенге чейин 5 мүнөт кайнатылат. Курамында көп витаминдер бар эң пайдалуу суусундуктардын бири бул ит мурундан жана кактардан жасалган компоттор. Аларды төмөнкүдөй бышырат. Жүзү менен кургатылган өрүк таза жуулуп, көпкөнгө чейин жылуу сууда чыланат. Ит мурун менен кактардын үстүнө ысык суу куюлат. 10-15 мүнөт алдын ала кайнатылат. Андан кийин шекер, лимон кислотасы кошулуп, жай отто кайнаганга чейин жеткирилет. Көбүрөөк витаминдерди, өзгөчө С витаминин сактап калышы үчүн абдан катуу кайнатып көпкө ысыкта кармабыш керек. Муздак суусундуктар даярдалгандан кийин сунулардын алдында +14 градуска чейин суутулат. Суусундуктун стандарттык порциясы 200 мл түзөт. Мектеп ашканасында мөмө жана жашылча ширелери, нектарлар жана өндүрүлгөн витаминдештирилген суусундуктар дагы колдонулат. Аларды рационго киргизүүдө упаковкасына өзгөчө көңүл буруу зарыл. Сыртында милдеттүү түрдө аталышы, курамындагы витаминдер жана минералдык заттар, чыгарылган датасы, жарамдуулук жана сатуу мөөнөтү, азыктын 100 граммынын азыктык жана энергетикалык баалуулугу жана сактоо шарттары көрсөтүлүүсү тийиш. Упаковкалары ачылгандан кийин ширелерди 1 сааттан көп эмес мөөнөткө гана сактаса болот. Мектеп ашканаларында камырдан жасалган азыктар өзгөчө популярдуулукка ээ. Аларды жасоо үчүн ун, сүт азыктары, жууган жана өсүмдүк майлары, жумуртка колдонулат. Балдар үчүн нан жана ун азыктары жогорку же 1-чи сорттогу ундан жасалат. Жогорку сорттогу ун эң жогорку деңгээлде тазаланган ун. Аны дандын ички жагынан гана өндүрөт. Мындай унда клейковина аз болот. Ал эми крахмал көп болот. Түсү ак болот. Бир аз сүт түсүндө болуусу мүмкүн. 1-чи сорттогу ун жумшак, бирок жогорку сорттогу унга салыштырмалуу кесегирээк болот. Түсү бир аз саргылт болот. Адегенде ингредиенттерди даярдоодон кеп салалы. Камыр жураардын алдында ун эленип, толоктошуп, калган ун жана бөтөн кошулмалар алынып,
ун аба менен байытылат. Un эленгенде анын жуурулушу жеңилдеп, камырдын көтөрүлүүсү жакшырат. Дрожжи менен камыр даярдоо үчүн сүт талап кылынат. Сүттү кошоордун алдында майда электен сүзөт. Жууган май бөтөн жытсыз жана даамсыз болушу кажет. Түсү болсо ак же ачык сары кызгылт болушу тийиш. Жууган май азыктардын калориялуулугун жогорулатып, даамын жана жытын жакшыртат. Шекер кондитердик азыктардын даамын жана калориялуулугун жогорулатат. Ал камырдын түзүлүшүн өзгөртөт. Анткени ундун суу сиңирүү сапатын азайтып, камырды жумшартат. Шекери менен туз камырга кошоордун алдында эленет, же болбосо сууда эритилип, эритме сүзүлөт. Жумуртка азыктардын даамын жана түсүн жакшыртат. Чалынган жумуртканын агы камырды жумшартуу үчүн колдонулат. Кошоордун алдында жумурткалар чагылып, өзүнчө идишке куюлат. Сапаты текшерилгенден кийин гана камырга кошулат. Опарасыз камыр жууруу технологиясы төмөнкүдөй болот. Камыр курамына кирген бардык азыктар бир аралаштырылып жуурулат. Ал дегенде сүт же суу 30-40 градус температурага чейин жылытылат. Андан кийин өзүнчө идиште чакан өлчөмдөгү сууда дрожжи эритилет. Шекери менен туз чакан өлчөмдөгү сууда эритилип, элек менен сүзүлөт жана башка азыктарга кошулат. Un эленет. Жумурткалар сүзүлүп, камыр жуурула турган идишке куюлат. Камыр жууручу машинанын жардамы менен же колго 5-7 мүнөт жуурулат. Камыр идиштин капталдарына жана колдорго жабыша баштамайынча жуурулат. Жуурулгандан кийин камыр салынган идиш капкак менен жабылып, ачыганга чейин жылуу жерге коюлат. Камырдын ачышы үчүн жалпысынан 2,5-3,5 саат талап кылынат. 1,5-2 сааттан кийин камыр 1,5-2 эсе көтөрүлгөндө 1-2 мүнөт ийленет. Ийленгенде камырдагы көмүр кычкыл газынын бөлүгү чыгат. Ал эми дрожжи менен сүт кычкыл бактериялар тегиз аралашат. Азыр болсо камырды суюк ачыткы колдонуу менен жууруу жолун карап чыгалы. Суюк ачыткы даярдоо үчүн рецептурага кирген ундун 35-60% жана суунун 70% талап кылынат. Төмөнкү технология боюнча жасалат. Дрожжи чакан өлчөмдөгү сууда же сүттө эритилет. Алдын ала даярдалган идишке un, дрожжи жана суюк ачыткы салынып жуурулат. Суюк ачыткыга туз кошулбайт, анткени ал дрожжинин таасирин басаңдатат. Суюк ачыткынын температурасы 25-30 градус болушу тийиш. Дал ушул температурада дрожжинин клеткалары жакшы өнүгөт. Андан кийин суюк ачыткы жылуу жерге 2-3 саатка коюлат. Анын кислоталуулугу жогорулап, көлөмү 2-2,5 эсе көбөйөт. Суюк ачыткы басыла баштап, үстүндө бырыштар пайда болгондо даяр деп эсептелет. Даяр суюк ачыткыга шекер менен туздун эритмеси, калган un, суу же сүт, жумуртка кошулат. Азыктар жакшы аралаштырылып жуурулат. Жууруу убакыты 10-15 мүнөттү түзөт. Ал эми жуурулган камырдын температурасы 30-35 градус болушу тийиш. Жууруп бүтүп калганда камырга жумшартылган жууган май кошулат. Андан кийин камыр ачышы үчүн 1,5-2 саатка коюлат. Бул мөөнөт ичинде камырды 1-2 жолу ийлеш керек. Ушуну менен соңуна чыктык. Сиздерге мектеп окуучулар үчүн тамактарды даярдоонун эң негизги аспекттери жөнүндө айтып бере алдым деген үмүттөмүн.